товарларды биз Казакстан биздин ошол жакта точкалар бар. Ошол жака жиберебиз. Ошо азыр ушу биздики да жай болуп калды. Пресстеги балдардын жумушу токтоп атат. Ноптой саткан жерлер токтоп калды. Жай болуп калды содаларчы. Арендаларын акташ алып атат. Ошолорду чечип берсе жакшы болмок. Таможняны эң главный таможняны чечип берсе, бардык нерсе болмок. А сиз эмне ташыйсыз негизи? Биз мондай элдердин Алматта саткан товарларын ташыйбыз. Алпарттан кирип беребиз, Бишкекке ачык. Күн сайын эле өтүп турчу да, ушул алган товарларыбыз. Күн сайын өтүп турчу. Азыр 3 күн 4 күн дегенде бир өтөбүз, өтпөсөк жок анда да. Ал жактан проблемасы бул жактан көп болуп атат Алматыда. Алматы иштеген кыргыз жарандарыбыздын көпчүлүгүн депорттуу айдады. Депортация кылды. Жөн не причина айтпай да эч ким эч нерсе. Иш кандай болуп атат? Мурда кандай эле, азыр кандай? Мурда караганда азыр эме жок, жайра. Жумуш азыраак болуп атат. Мурункудай эме жок. Клиенттерге кыйын болуп атат. Кечээ Назарбаев деле сүйлөп, ремонт болуп атат, ошол үчүн жаап атабыз деп айтты. Күндө иш жумуш жок деп атпайсызбы? Бүгүн кичине кыймылдап калды мына. Ошода таможняда бир белги болду, ачылды, менин. Ошол бул жерде карыялыктар нормальный, иштеп атат балдар, жакшылар. Ушул биздин наныбыз ушул жерде. Бул жерде донокат кылабыз. Мына товар мурда жакшы өтчү эле. Азыр мына кече тополоң болгондон кийин товар өтпөй калды жакшы. Кыргыздарга кыйын болду кыскасы. Цехтен башип тигишүү товарлар өтпөй атат. Мурда жакшы өтчү. Азыр вообще өтпөй атат. Вообще кетпей атат товар. Кыйын болду кыскасы. Акыбалы зор. Салга мурун 100 адам келген болсо, например, примерно. Азыр ошодон 3 адам келип атат, например. Ошондой болуп атат. Мындай салыштырманы айтканда ошондо вообще адам келбей калды. Эч ким товар алган жер жок. Жөн эле бош эле отура алышы. Мында тода жакшы болду, болчу эле. Азыр болбой атат. Келечек бар баянды. Алар нече жылдан бери азыр мына ушул таможня жабылганы Казак-Кыргыз границасында. Чек-арасы ооба. Бизде жумуш абдан начарлап кетти. Мына базар көрүп атасыздар, киши жок. Местный ушул жерде өзүбүздүн өндүрүштө иштегендер дагы товарларын сата албай отурушат. Биз Кытайдан товар ташыйбыз. Биздики Кытайдан бул жака келбей атат, граница жабык болуп, бул жерден алган клиенттерибиз алып кете албай жатышат. Ошон үчүн эч ким келбей койду азыр. Ооба да Казакстанга кетет, Казакстандан дальше көбүнчө Россияга кетчү да. Россияга аябай жакшы алып атышкан. Азыр бүт тигүүчүлөр мына жаныбызда эме кездеме саткандар отурушат. Тоже соодалары жок. Себеби түшпөй койду эч ким, токтотуп коюшту. Бардыгыбыздын колубузда жумушчуларыбыз бар, бардыгына айлык бериш керек, аренда кымбат. Отурабыз. Биз бул жакта соода кылабыз, өзүбүздүн швейный цехыбыз бар, биз ткань алабыз, тигип сатабыз. В данный момент Казак-Кыргыз чек-арасы жабылып калды, товарларды өткөрбөй атат. Ошондуктан соода аябай слабый болуп кетти. Например, мурунда до этого бир күндө 400-500 штук тигип сатсак, азыр уже 50 штук, 100 штукка даже жетпей атат. Вообще кыйын өтүү. Өткүзбөй атат. Бир машина 1 саат өткүзөт. Жакшы күн. Кабартасуу товарды чыгарады, бирок мындай эмеде товарды чыгарып адам чыгармайт. 1 саатта 1 машина чыгарат.